Эр азамат жигиттер кыз балага ар дайым жооп беребиз. Кыз баланы алдап таштап кетип, жооп бербейм, же ишенич берип коюп, жарым жолдо таштап кеткендер, алдап таштап кеткендер, намысын бузуп таштап кеткендер, Россияга качып кеткендер. Сен ойлобо кутулдум деп. Сен ойлобо болду мен бүтүп кетти, милицияга бербей калды, же мен камалбай калдым деп ойлобо. Сөзсүз жообу болот мунун. 100% кепилдик гарантия берем мен. Буга сөзсүз түрдө жообу бар, жооп бересиң. Абу Ханифанын атасы дарыядан келип аткан алманы тиштеп коюп, ээсинен сурабасаң тиштеп койдум деп издеп барып акысын адал кылган. Ошондо да бир канча жыл калып, алмасын теришип, кызмат кылып, андан кийин акысын адал кылган. Жарым тиштеп койгон алмаңа жооп берип атасың сен. Жарым жолдо таштап кеткен кызыңа кантип жооп бербей каласың? Кантип Кудай Таала акысын алып бербей коет? Мүйүзү жок теке, мүйүзү бар теке, мүйүзү жок текени келип сүзсө, ошонун акысын Аллах Таала алып берет. Ал байкуш кыздын ажиза, назик жаратып койгон бир байкуш пендеси кантип акысын алып бербей койсун? Ушундай бурап коет Аллах Таала. Кийин ойлогонуң сайын өкүнө бересиң. Кудай уруп кетсе өтө жаман. Кудай кантип урат? Келип муш менен урбайт. Күндөр өтөт, айлар өтөт. Ал кызды алдап кеттиң. Жылдар өтүп, башка андан дагы сонун кызды сүйүп каласың. Ал кыз жок деп сага турмушка чыгат. Бири-бириңерге ушундай магнитте байланып, жабышып, ушинтип сүйүшүп каласыңар. Бирок бала бербей коет. Бири-бириңерден ажыралбайсыңар эч качан. Өмүр бою баласыз өтүп кетесиңер. Бул Кудай уруп кетти деген ошол. Бала берсе дагы инвалид кылып коет. Ошону көргөн сайын деп турат. Көргөнүң сайын баягы кылган косяктарың эсиңе түшө берет. Кудай уруп кетти деген ошол Кудай уруп кетпесин. Ал коомдогу закон, мыйзам немелер ал оңой. Ал Кудайдын мыйзамы, закону бул өтө катуу. Сени өтө катууга көпкө түшүрүп коюшу мүмкүн. Ошондой экен алманы тиштештен мурда, бир кыз менен никесиз байланышта болуудан мурда ойлон, ойгон. Жообу бар.